өзүнчө Жириновский болом деп сөгүнөт, өзүнчө колунан келгенин кылат. Мына Осмоновду айтып атпаймынбы? Осмонов Акаевдин малындагы адам. Бул Акаевдин эмеси менен, айтылышы менен Текебаев Осмоновду Россияга барып өлтүрүптү. Баяманды уже Курманбек Салиевич президент болуп келгенде Баяманды президент аркылуу эмес, өзү атып өлтүрдү жечи. Өзүнүн адамдар. Бул билесизби? Кече адамдарга ок атып аткан адам битти адамды атпай коебу? Бул Текебаев түштүктөгү адамдын баарын кырып атат. Күчтүүлөрдүн баарын кырып атат. Өзү жалгыз калыш керек. Жакында Ташиевке келди өчүрүт. Андан кийин Адыхам Адымов өлсө, түштүктөгү кайсы биздин неме калат? Битте Текебаев калат. Эмне үчүн Текебаев өлбөйт? Көрдүңүзбү? Эки адам атып өлтүрүп атат деп ойлойсузбу? Курманбек Салиевичти мына куып алабыз деп. Кудай кааласа Курманбек Салиевич келет. Бирок Текебаевдин кылыгын өзү билсин. Биздин кыйын спортсмен балдарыбыз мына Ратбек Санатбаев, Баяман, Санжар, булар уже Текебаевди басып коюшту, ошон үчүн атты. Жөндөн-жөн Текебаев жөндөн-жөн өлбөй калбайт. Текебаев өлүш керек эле. Раз Осмон өлдү, Текебаев да болуш керек акмандык. Эмнеге өлбөдү? Осмон өлүп кете берди. Баяман өлдү. Эмнеге башкалар өлбөдү? Президентти шарт күнөөлөрүн коюп коюду. Текебаев атканын мойнуна алсын. Элди дагы аткан Текебаев, Роза Отунбаева ушу 5 оппозиция аткан. Башка эч ким аткан эмес. Биздин Курманбек Салиевич эч качан ок үзгөн эмес. Жок, бул жерде эми акырындык менен элибиз дагы түшүнүп келет. Ким күнөөлүү экени, күнөөсүз экенин туура айтып атасыңар. Азыркы убактылуу өкмөтүбүздүн бири дагы бир жеринен жаракат алган жок. Жок, действительно. Ошол өздөрүнүн көксөгөн максатына жетип отурат. Текебаев булар өзлөрүнүн талабы, Бакиевке койгон талабы мен өзлөрүнө коймокмун. Бакиев 7 болсо, булар 5 бир тоймогондо 25 болот. Булар өзү жеп баштабадыбы? Мына Максимдин үйү экен дейт. Максимдин үйү кимдин үйү? Кудай билет. Ошол жерде барып Бекназаровдун баласы басып алды. Текебаевдин үкасы келип акимиятты басып алды. Азыркы учурда Текебаевдин үкасы акимияттын иштеп жүргөндө элдер чүрүп койсо, өзүнүн адамын алып келип коюп койгон. Ошол Текебаевдин партиясында иштеп, мен Текебаевчымын деп жүргөн адамды коюп койгон. Экинчи четинен элди аттыргандыгы үчүн өзү мына 2005-жылы Курманбек Салиевич биз менен алдыда жүгүргөн, биз менен кошо элдин алдында баскан. А бул жерде телевизордон да көрсө болот. Эмнеге 5 алдында жүрбөдү элдин? Анда булар 5 өлмөк, биринчи. Огузмөк Агуйдун атылган болгондо. Булар арт жактан силер атасыңар, ичип алгандарды кубалаган. Булар арт жакта бекинип отурушту, булар атуда жайлап атат деп. Буларда күнөө. Курманбек Салиевич 2005-жылы 10 000 адам чогулганда Акаевдин каршы чыкканыбызда Курманбек Салиевич өзү биздин алдыбызда болгон. Ошондо Курманбек Салиевич менен бирге мына Желмогуз, Роза Отунбаева өзү сүйлөгөн телевизордочу. 7-нин бири кызы Курманбек Салиевич президент болот деп. 7 бир тууган экен депчи. А эми сүйлөп туруп, келип креслого отурганы бул Желмогуздун иши. Бул апачы али үйгө жыңалач кийинип алып жааткандар буларчы. Мен оюмчачы. Жаатып бирин-бири өлтүрмөй, буларга только бийлик, кресло керек, акча керек. Булар уже акчаны жыйып бүттү. Эгер биз элдер наразычылыгыбызды билдирип чыгар менен булар качат. Булардын бүт бир туугандары качып кеткен. Бул айтып атпаймынбы, Текебаев кечирген ата-энеси кереги жок бугачы. Бул качып кетет. Буларга акчанын керек, акча эле болду, жашаса. Өлгөндө капиңге акча кошуп көмөбүз булардычы. Ошондой алтын, Темирсариевди арак менен көмөм. Мен оюм. Алмазбек Атамбаевди дагы акча менен көмүш керек. Алтын менен көмүш керек. Роза Отунбаеваны дагы акча менен көмүш керек. Булар только акча үчүн жашап аткан адамдар. Мен үчүн. Акча эл кереги жок буларгачы. Биз эл үчүн чыгабыз. Кана айтып атат, Россиядан пул келип атат, Россиядан бензин келип атат. Таласта 85 сомго чыгып тур солярка.